Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев бүгүнкү чыгарылышта. Соттордон акыйкаттыкты талап кылган митинг. Анда Текебаев, Чотонов, Жапаровдун акталышы, Атамбаевдин командасын камоо талабы коюлду. Жалал-Абадтагы курулуш уюмдар менен бийлик органдарынын ортосундагы чыр. Эки тарап тең бири-бирин мыйзамсыздыкка айыпташууда. Ош шаарында 22 апрелде Санарепке арналган форумда президент сүйлөп жатканда уктап калган атка минерлерге кандай чара көрүлөт? Коомчулук үргүлөп отурган чиновниктерди кызуу талкуулап жатат. Миллиондогон инвестиция тартып, өндүрүшү өр алган Кулатов айыл өкмөтү. Bunun жалпы инвестициянын көлемі $200 миллион. Аксай айылында 9 жаштагы окуучуну кармап кеткен Ворух анклавынын тургуну кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Тажикстан менен Кыргызстандын милициясы биргелешкен тергөө амалдарын жүргүзүүдө. Азыр чектеш аймакта абал туруктуу. Эки тараптын күч органдарынын биргелешкен патрулдук тобу абалды көзөмөлдөп жатат. 21 апрель күнү саат 20:50 чамасында тажик жараны Аксай айылында жашаган 9 жаштагы баланы экскаватордун айнегине таш ыргытты деп кармап кеткен. Жарым сааттан кийин Тажикстандын укук коргоо органдарына өткөрүп берген. Мындан улам жергиликтүүлөр чогулуп, Аксайдан Тажикстандын Ворух анклавына өткөн Исфара-Ворух жолу жабылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматка караганда, Борбор Азия өлкөлөрүнө психотроптук заттарды ташуу жана сатуу боюнча туруктуу канал аныкталды. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында бул затты Кыргызстандын аймагында таратууга шектөөлөр кармалды. Алар Ички иштер министрлигинин академиясынын 2 курсунун курсанты жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенти. Текшерүү учурунда курсанттан ири көлөмдөгү 1 кг 75 грамм психотроптук спайс заты табылган. Тергөөнүн маалыматына караганда бул заттын кара базардагы баасы 3 миллион сом. Алар жаштар арасында майдалап сатууну көздөгөн. Учурда спайсты Кыргызстанга ташып келүүгө байланышы бар адамдарды аныктоо иш-чаралары жүрүп жатат. Ички иштер министрлиги билдиргендей, банкоматтарды талкалоо жана акча каражаттарын уурдоо менен алектенген кылмыштуу топ кармалды. Маалыматка караганда, банкоматтан ири өлчөмдө акча уурдоо фактысы дээрлик бардык облустарда катталган. Болжолдуу маалымат боюнча келтирилген чыгымдын жалпы суммасы 9 миллион сомдон ашат. Кылмыштуу топтордун курамында мурда соттолгондор болгон, аларда кылмыштуу ойлорун ишке ашырыш үчүн колдонулган куралдар жана жабдыктар болгон. Милициянын ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында кылмышка тиешеси бар деп 30 жана 34 жаштагы 2 жаран кармалды. Бирөөсүнүн машинесинен 990 миң сом курал табылды. Экөө тең мурда уурулук беренеси менен соттолгон. Азыркы учурда кылмышка катышы бар башка шериктери да аныкталып, алардын жүргөн жерин аныктоо максатында ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Киребетте 4-5тен калганы полдо уктаган балдардын видеосу Бишкектеги номер 1 Шоола балдар бакчасында тартылганы белгилүү болду. Кечинде социалдык тармакта 50дөн ашык баланын бир бөлмөдө жаткан тасма тараган. Андан бир киребетте 4-5тен бала узун туурасынан жатып, калганы полдо уктап атканын көрүүгө болот. Балдардын үстүндө жууркан менен жабышкан эмес, бул соц тармак колдонуучулардын наразычылыгын жаратып, кызуу талкууланууда. Аталган бала бакча Бишкектин жака белиндеги Кудайберген базарында жайгашкан. Камактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чотонов жана Садыр Жапаровдун бошотулушун талап кылган тынч митинг жогорку соттун алдында өттү. Ага саясий туткундардын тарапташтары, партиялаштары жана көрүнүктүү коомдук ишмерлер, депутаттар катышты. Абактагыларды бошотуу менен бирге сотторго акыйкат чечим чыгаруу талабы коюлду. Ал ортодо Жапаровдун тарапташтары алар жака сөз берилбей жатканына наразычылыгын айтып, акция кайым айтышуулар менен коштолду. Эски аянттагы митингден Дүйшөн Шаршемеков баяндайт. Көк түстөгү байрак ага камактагы саясатчы Садыр Жапаров төрагалык кылган Мекенчил партиясынын аты жазылган. Ушул эле ат атайын кездемеге түшүрүлүп, ар бир катышуучунун билегине тагылган. Мунун себеби ар кыл чагымчыл окуялардын алдын алып, тарапташтардын бөтөн адамдардан айырмаланып туруусу үчүн жасалган кадам. Чогулгандардын алдында сүйлөөчүн аймактардан келген тарапташтарга, соттон жабыр тарткандарга кезеги менен сөз берилип жатты. Аларда Жапаров бейкүнөө, мурунку бийликтин далили жок каралоосунан саясий негизде камалган деп эсептешет. Акталышына жаңы жагдайлар толугу менен негиз болот деп эсептеймин.
Себеп дегенде берген күбөлөрдүн баары тең түрмөдө отурган күбөлөр болчу. Алардын баарын кысым көргөзүп туруп анан показания алышканда көрсөтмө алышкан. 1 саат өтүп өтпөй колдоруна Атамекендин аты жазылган кызыл байракты кол чатырларын көтөрүп алып күнчыгыштан жана батыштан Текебаев менен Чотоновдун тарапташтары келди. Чуу дегенде эле сөз алган Атамекен партиясынын тарапташтары Текебаев Чотоновду бошотуу талабын коюшту. Соттон акыйкаттуулукту талап кылып, бирөөнүн көзүн карап, жогору жактан буйрук күтпөй өз алдынча чечим чыгарууга Фемида өкүлдөрүн чакырышты. Эч кандай далилдер менен такталган жок, далилдери жок. Мына андан бери дагы жаңы бийлик келгенде да 1,5 жыл болду. Албетте эл бул жаңы бийликтен, жаңы жагдайлардан бир жакшылыкты күтүп атат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, мурунку министр Дүйшөнкул Чотонов абакта эч күнөөсү жоготурушат. Орусиялык шылуундун жалган көрсөтмөсүнүн негизинде соттолгон деп эсептешет партиялаштары. Айтымдарында бул ишти кароодо соттор Атамбаевдин түздөн түз буйругун аткарган. Текебаев менен Чотоновдун ишинде мыйзам одоно бузулган. Күнөөлөрү такыр далилденбегендиктен тагылган айыбында ачылган жаңы жагдайларга байланыштуу саясатчылар толук акталышы керектигин белгилешет. Соттор ушуга чейин элдер сотко ишенбейт, элдин баары айтып атат. Үн алгы, сын алгы, карапайым элдер базарда эч кимге ишенбейт. Карапайым эл камалат, колунда акчасы бар камалбайт. Ошондон элдин талабы туура эле. Сот кандай туура эмес чечим кабыл алса, ошондой оңдоп коюш керек. Бир гана соттун чечими. Ошондо жакшы болот, адилеттүү болот. Ал эми эгерде күчүндө калтырсаң да сот элдин назарынан калат. Бул соттор сөзсүз убакыт келгенде өздөрүнүн мойнуна кайтып келет да. Мыйзам бузулуп. Абактагы саясатчыларды колдоого келгендер аларды бошотууну талап кылып, экс-президент Атамбаевди жана анын командасын Абдил Сегизбаевди, Индира Жолдубаеваны камоо талабын коюшту. Ошондой эле алар саясий өзбилемдик, бийликти узурпациялоо менен өлкө туңгуюкка кептелгенин белгилешти. Урматтуу соттор, мен билем, биздин үнүбүз силердин кабинетиңерге чейин жетет. Силер ак үйдөн келген бир зыноттон коркпогула. Силер бул жерде кылкылдап турган миңдеген адамдардан коркула. Силер ак үйдөн келген бир СМСтен эмес. Силер Кудайдын каргышынан, Кудайдын кусурунан коркула. Бул учурда чогулгандар арасында чуу жаралды. Анын себеби Жапаровду колдоп келген Гүлжегит Исаков аттуу жаран сөз берилбей жаланган атамекенчилер сүйлөп жатат деп трибунадан сөз берүүнү өтүндү. Текебаевдин тарапташтары ал Атамбаевдин атайлап жиберилген чагымчыл адамы деп чочулагандарды провокацияга алдырбоону өтүндү. Мен Садыр Жапаровду колдогону келгем. Бул жерде булар жогорку кеңеште буларда трибуна турса дагы ошол трибунаны колдонбой булар. Ал жерде жогорку кеңеште суу жүрөк болуп, бок жүрөк болуп отурушат. Кийин тынч митингдин жүрүшүндө ага сөз сүйлөгөн мүмкүнчүлүк берилди. Жалпылап алганда акцияга абактагы саясатчылардын миңдин тегерегиндеги тарапташтары катышты. Алардан сырткары коомдук ишмерлер, депутаттар дагы келишти. Митингдин бүгүнкү күнгө белгилениши Текебаев менен Жапаровдун иши жогорку сотто бир күндө каралышына туш келди. Дүйшөн Шаршенбеков, Калыбек Абдымомутов, New TV. Жаңы ачылган жагдайлардан улам Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кайра кароо 3 майга калтырылды. Буга прокурордун иш менен таанышууга убакыт сураганы себеп болду. Текебаевдин жактоочулары прокурордун өтүнүчүнө каршылыгын билдирди, бирок алардын пикири эске алынбай, сот отурумду 3 майга калтырды. Ал эми экс-депутат Садыр Жапаровдун соту 30 апрелге жылды. Мындай чечимди жогорку соттун соттук коллегиясы өздөрүнө карата адвокаттар ишеним көрсөтпөгөндөн кийин кабыл алды. Алар ишти башка судья алгандан кийин аны изилдөөгө убакыт керек боло турганын айтты. Отурумдун башталышында саясатчынын адвокаты Шарабидин Токтосунов соттун курамына төрагалык кылган судьяга ишеним көрсөткөн эмес. Мурдагы ишти да ушул курам караган. Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын жогорку соту 2017 жылдын 21 ноябрындагы токтому менен Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2017 жылдын 16 августтагы жана Бишкек шаардык сотунун жазык иштер жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2017 жылдын 2 октябрында Текебаевка жана Чотонов жөнүндөгү өкүмдөрү күчүндө калтырылган. Ал эми бүгүнкү соттук отурум 3 майга жылдырылды.
22 апрелде Ош шаарында Жээнбековдун катышуусунда телекоммуникациялык форум өткөн. Ал Санарип Кыргызстан региондорду өнүктүрүү деп аталды. Андан кийин интернет айдыңында иш чарада уктап калган чиновниктердин видеосу тарап, коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Алардын дарегине карата социалдык түйүндөрдө түрдүү пикирлер айтылууда. Алардын арасында кайсы аттуу баштуу атка минелер бар, кийинки материалда. Ош шаарында 22 апрелде өткөн форум тууралуу бул видеону президенттин басма сөз кызматы таратты. Иш чарага мамлекеттик органдардын жетекчилери, эл аралык жана коомдук уюмдун өкүлдөрү, IT жана ишкерлик чөйрөдөн келген 500дөн ашык адам катышкан. Бардык катышуучулардын спикерлердин сөздөрүн кунт коюуга уктабай отурганын көрүүгө болот. Толук 189 мамлекеттик кызмат көрсөтүү ишке асат деп ойлогонсуңар. Безопасности и защиты персональных данных. Ал эми бул интернетке тараган тасмадан теңиринен тескери көрүнүштү көрүүгө болот. Башында эле аты жөнү белгисиз атка минердин отургучка ыңгайлуу туруп, башын жөлө уктап жатканы көзгө түшөт. Уйку менен күлкүгө ар жок демекчи, бир аз чырмете коюп интернет жылдызына айланды да калды. Камераны байкап калган кесиптештери алып уйкуга түшкөн таанышын ойготууга аракет кылышты. Ал эми бул жерде үргүлөө араң отурган төбөсү көрүнүп калган чиновниктерди байкасак болот. Бири жакында эле дайындалган Баткен облусунун губернатору Акрам Мадумаров, жанында сындан башы чыкпаган саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев жана өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев. Эки чиновник уктабаса да интернет колдонуучуларынын баамында айтылган сөздү кулак сыртынан кетирип араң отурушат. Чиновниктерге президенттин эмне жөнүндө сүйлөп жатканы кызык эмес. Же болбосо алар уктабай күнү түнү иштеп жатышабы? Аларды биз камкордукка албасак эмне болот эле? Карагылачы, өзүлөрүн карабай тердеп кургап иштеп жатышат. Элдин кулдары эл үчүн түнү бою уктабай эмгектенип жатышат. Ызылдабай тынчтыкты сактагыла, акырын ойготосуңар. Бирок тасмада чиновниктер президент сүйлөп жаткан убакыттабы же башка спикердин малында уктаганы көрсөтүлгөн эмес. Иш чарада сөз сүйлөгөндөр арбын болгону белгилүү. Эскерте кетсек, мамлекеттик иш чараларда өкмөттүн жыйындарына куш уйкуга алдырып жиберип, жылуу сөз уккан атка минелер жок эмес. Маселен, Темир Сариев аткаруу бийлигин башына турганда уктап калган жетекчилерди уят менен жыйындан кууп чыккан. Бирок тасмадагы уйкуну катырган каармандарга чара көрүлөбү жокпу? Азырынча белгисиз. Баарын убакыт көрсөтөт. Кайрат Кенжебаев, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. Жалал Абад шаарында мамлекеттик экотехинспекция көп кабаттуу турак жай куруп жаткан курулуш уюмдарын сотко берүүгө камынууда. Ошол эле кезде курулуш уюмдары да шаардык архитектура башкармалыгын сотко беришмекчи. Курулуш уюмдары менен бийлик органдарынын ортосундагы чыр жаз алды менен башталып, эки тарап тең бири-бирин мыйзамсыздыкка айыпташууда. Көп кабаттуу үйлөрдүн курулушунун мыйзамсыз болуп жатышына аба кодексиндеги талап себептүү болууда. Анда көп кабаттуу турак жайлар учуп конуу тилкесинен 2000 метр алыстыкта жайгашуусу каралган. Бирок Жалал Абадда аэропорт шаардын дал ортосунда жайгашып калган. Эгер ушул тартип сакталса, анда шаарда көп кабаттуу үйлөр курулбашы керек. Темага кесиптешим Тазагүл Шамшиева токтолот. Азыркы тапта Жалал Абад шаарынын 7 аймагында көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу башталган. Бирок мамлекеттик экотехинспекция тарабынан алардын бирөөсү гана мыйзамдуу деп табылып, калгандарына курулушту токтотуу тууралуу эскертүү берилген. Азыр эскертүүгө баш ийбеген эки курулуш уюмунун иши сотко өткөнү турат. Мындан сырткары 3 айлык эскертүү мөөнөтү аяктаса, дагы 3 үйдүн курулушун сотко беришмекчи. Сапаты талапка ылайыкпы, бардык жана лабораториялык кагаздары барбы, жокпу, курулуштун материалдарын тийиштүү кагаздары барбы, жокпу, жана сертификаттары барбы дегендейчи. Ошол ишти биз курулуш мыйзамдуу башталгандан кийин баштайбыз. Азыркы күндө бул курулуштар мыйзамсыз башталып атышпайбы? Мыйзамсыз башталгандан кийин биз качествосын карай албайбыз, сапатын. Биз сразу эле ошол курулушту токтотуу иштерин алектенебиз да. Көп кабаттуу үйлөрдүн курулушунун мыйзамсыз болуп жатышына аба кодексиндеги талап себептүү болууда. Анда көп кабаттуу турак жайлар учуп конуу тилкесинен 2000 метр алыстыкта жайгашуусу каралган. Бирок Жалал Абадда аэропорт шаардын дал ортосунда жайгашып калган. Эгер ушул тартип сакталса, анда шаарда көп кабаттуу үйлөр курулбашы керек. Биягы жаңы дыйканга жетип, бул жагы паркка чейин келип, мындайча айтканда шаардын 68%-ын мындайча айтканда бүт жаңагы
токтотуп койду курулуш. Бул даже бир этаж жөнөкөй магазин куруп туруп өткөзө албай атышат. Бул шаардын өнүгүүсүнө өтө чоң немесин залкасын тийгизип атат. Шаардык архитектура жарандык авиациядан уруксат алмайынча курулушка керектүү архитектуралык пландоо кагаздарын бербей келет. Бирок ишкерлер архитектуранын бул аракети мыйзамга туура келбестигин айтышууда. Эгерде архитектура ушул позициясынан кайтпаса, алар Жалал Абад областык региондар аралык сотуна кайрылышмакчы. Бүгүнкү күндө ошону биз айтабыз, ал талап мыйзамсыз депчи. Жакын күндө ошол эмени буйрукту жокко чыгаруу боюнча сотко да кайрылып атабыз. Бүгүнкү күндө ал буйрукту Генералдык прокуратура тарабынан каршы пикир билдирилген, мыйзамга туура келбейт деп, оңдогула деп. Бүгүнкү күндө ал буйрукту алар өздөрү оңдобой атат да. Көп кабаттуу үй куруучулар бул абалдан чыгып кетүү үчүн президентке чейин кайрылышкан. Эми үй куруу үчүн 2000 метрлик талапты кайра кароо боюнча алардын үмүтү түзүлгөн өкмөттүк комиссияда калды. Ал эми шаардык архитектура кызматкерлери иш мыйзамдуу жолго түшсө колдоого даяр экенин айтышат. Жеке ишкерден арыз келип түштү, макулдашып бериңиздер деп бир канча жолу кайрылдык, бирок азырынча бир дагы көп кубаттуу үй курууга жарандык авиация агенттигине макулдашы келе элек. Эми экинчи тарабын караганда алар деле мыйзамды сактай билиш керек. Себеби качан бардык тиешелүү кызматтардын макулдашылып, долбоор бекитилип, мамлекеттик экспертиза департамент оң кортунду алгандан кийин гана уруксат кагаздарын алып ишти баштаса болот эле. Жалал Абад шаарындагы уруксатсыз курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн чыры өткөн жылы башталып, Дос курулуш компаниясына кылмыш жаза кодексинин өз билемдик беренеси боюнча кылмыш иши да козголгон. Бирок 2019 жылы мыйзамдардын өзгөрүүсү менен ал иш токтоп калган. Эми бул чырга акыркы чекитти сот органдары коюшабы же дагы башка жагдайлар келип чыгабы, аны убакыт көрсөтөт. Тазагүл Шамшиева, Мунар Жумабеков, НТВ, Жалал Абад облусу. Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында Ноокат районунун Төрөбай Кулатов атындагы айыл өкмөтү элетке 120 миллион сомдук инвестиция тартып, жергиликтүү 155 тургун жумуш орду менен камсыз болду. Мындай көрсөткүч үстүбүздөгү жылдын ичинде да эселеп көбөйүүсү мүмкүн. Анткени ген байлыктарга бай айыл өкмөткө сырттан 200 миллион долларлык инвестиция салып, жер семирткич өндүрүүчү ишкана ачуу пландалууда. Кененирээк кийинки материалда. Төрөбай Кулатов айыл аймагындагы бул кыш заводунда азыр жумуш кызуу жүрүүдө. Ноокат районуна эле эмес, Ош облусу жана коңшу Өзбекстандан буйртмалар бар. Башында 20 кишини жумуш менен камсыздалган ишкана азыр кеңейип, 70 жаран каражат таап, үй бүлөсүн багууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Былтыр бизде муну эле печкабыз иштеген да, быйыл эми муну дагы кошулуп, бир 50-60 адам уже көбөйдү да. Бул заводдун быйыл экинчи цехи да ишке кирет. Анда дагы 40 киши иш оруну менен камсыз болушу мүмкүн. Мындан тышкары Кулатов айыл өкмөтүндө дагы бир 80 иш орундуу кыш чыгаруучу ишкана ачылган. Жалпысынан алганда жергиликтүү бийлик былтыр 120 миллион сом инвестиция тартып, жаңы ачылган өнөр жайлардын эсебинен 155 тургун жумуш менен камсыз болгон. Үстүбүздөгү жылы бул аймакка дагы бир ири инвестор келип, жер семирткич өндүрүүчү ири завод курулаары күтүлүүдө. Бул билесиздер, кыргыз жер семирткичтерди чыгарыш кыргыз заводу. Биз мына былтыр жерин тактап, булар 100 гектар сураган. Азыркы убакта биз 12 гектарын бергенбиз, калган 88 гектары азыр баягы жерди которуу трансформациясы турат. Муну жерди которуп берсе, булар инвесторлор азыркы учурда даяр. Булар Кытай инвесторлору. Бунун ушул жалпы инвестициянын көлөмү 200 миллион доллар. Эгер бул завод түшүп калса, мен ойлойм, жалпы бир эле ушул Ош облусуна, Ноокат районуна, жалпы кыргыз элине өтө жакшы болот. Бул жерде 1000 адам менен иш камсыз болот. Айыл өкмөт жергиликтүү казынанын эсебинен социалдык мекемелерди оңдоп, жаңы билим берүү борборлорун курууга да көңүл бурууда. Жакында эле бир бала бакчанын курулушун Демир Өрчү каржыласа, экинчиси Кызыл Булак айылындагы 90 орундуу мектепке чейинки билим берүү мекемесин айыл өкмөт өздүк каржынын эсебинен ишке киргизген. Бул мезгилге чейин айылда бакча болгон эмес. Элдердин көптөн берги тилеген тилеги ишке ашып, эл өтө сүйүнүп кабыл алды. Бакча бүгүнкү күндүн талабына жооп берген бакча стандарттуу, типтүү бакча болуп салынды. Ал эми Келдиок Колдошов атындагы орто мектеп буга чейин 4 класстык бөлмөсү бар чакан билим уясы болгон. Элдин суранышы менен экинчи корпусунун курулушуна 12,5 миллион сом каражат бөлүнгөн. Азыр мында 278 окуучу билим алууда. Бул эми балдарга канчалык шартты жакшы түзсөң, ошончо билимге ээ болот экен. Бунун себеби былтыркы өткөн окуу жылында биздин балабыз Акылбек Илгиз деген улуттук тесттен эң жогорку бала алып, президенттин колдонулган баалуу грамоталарды, сыйлыктарды, белектерди алып келди. Бул да болсо биздин
мектептеги окуучулардын ийгилиги, мугалимдердин ийгилиги. Жергиликтүү бийлик билим берүү тармагына көбүрөөк көңүл бурууну максат кылган. Быйылдагы бюджеттин 57% үлүшү дал ушул тармакка багытталды. Мындан тышкары аймакты азыр санариптештирүү аракеттери башталган. 10 мектеп, 7 балдар бакчасы бар. Бир оорукана, анан 6 фапыз бар да. Биз планыбызда быйылкы жылы бардык мектеп, балдар бакчасыны интернетке байланыш. Мына айыл өкмөтүбүзгө былтыр баштаганбыз, ошол Кыргыз Телеком менен жалпы сметалык баш 5,5 миллион, биз айыл өкмөттөн 1,5 миллион коштук. Азыр айылыбызга толук кабель интернет келди. Азыр мектептерге баарын киргизип атабыз. Буюрса мына жакында барлык балдар бакчасына интернет киргизебиз. Кыскасы айтканда бардык мына бир эле биз мектеп, мекеме уюмдарга бербей, мына элдерге дагы ошол интернет таркатканга аракет кылып атабыз. Азыр уже элдер Кыргыз Телеком менен келишим түзүп, була элдер да өзүнө алышып атат да. Ошондой эле абалы начар 15 чакырымга чукул жол асфальттанып, узундугу 10 чакырымга жакын көчө жарыктандырылган. Муну менен катар Дүйнөлүк банктын эсебинен Кулатов айыл өкмөтүндөгү ирригациялык система реконструкцияланганы турат. Ал аягына чыкса 10,000 гектар кайрак аянты суга суу менен камсыз болот. Чынара Нурсеитова, Эрнест Өмүралиев, Нью ТВ. Бишкекте дүйнөлүк китеп күнүнө карата улуттук китепканада «Китеп адамзаттын рух азыгы» аттуу көргөзмө ачылып, белгилүү акындардын ырлары окулган поэзия кечеси өткөрүлдү. Ага маданият билим берүү тармагынын өкүлдөрү, акын жазуучулар, студенттер, окуучулар жана китеп ышкыбоздору катышты. Белгилей кетсек, 23 апрель дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү. Бул датаны ЮНЕСКО 1995 жылы бекиткен. Кыргыздар революцияга чейин bir kitapke bir tay же bir irik berip satып алып окушканда колдон колго өткөрүп мунун баардыгын ушундан бергиле китепти такыр коргулбай жытпай жыртпай урунуу анан ошону колдон колго өткөрүп окуу биздин милдеттебиз дейбиз. Азыркы заман кичине китепти чыгарууну башкача болуп калды, бирок кайра китеп башка идеологиялык куралдардын эң эле жакшысы болгондуктан аны кайра чыгарууну колго алат деп эсептеймин. Бул деген заман оңолот, заман оңолгондо кыргыз китеби да көп чыгат деген ишенимдемин. Борбор калаадагы Рерих аттындагы музейде космостук көргөзмө ачылды. Анда күн системасы, жердин галактикадагы кошуналары, жылдыздардын көбөйүүсү, космос мейкиндигиндеги уникалдуу көрүнүштөр түшүрүлгөн 57 сүрөт коюлган. Бүгүн иш-чаранын 3-чү күнү. Шаар тургундары көргөзмө менен 19 июнга чейин тааныша алышат. Космос мейкиндигин түшүргөн уникалдуу сүрөттөр алдыдагы материалда. Это наша мечта. Потому что, когда мы увидели фотографии... Биз адамдарды түрдүү негативдүү ойлордон алаксытып, укмуштуудай космос дүйнөсүнө жетелөөнү туура көрдүк. Адамдар бул сүрөттөрдү көрүп, бизди курчап турган кооздук менен тааныша алышат. Оторвать мысли людей от... Сүрөттөрдүн басымдуу бөлүгү Хаббл телескобунун жардамы менен тартылган. Космос мейкиндигиндеги мындай кубулуштар ар дайым эле болуп келген. Технологиянын өнүгүүсү менен бизге эми гана жеткиликтүү болуп отурат. В основном большая часть фотографий сделана телескопом Хаббл, который находится на орбите Земля. Это настоящая астрономическая обсерватория на орбите. Это было всегда. Просто мы, люди, мы наши... Сүрөттөрдүн айрымдары калем менен колго тартылган. Анткени алар өтө алыстыкта жайгашкандыктан телескоп менен көрүүгө да мүмкүн эмес. Мында 57 сүрөт бар. Баары аябай кылдаттык менен тандалды. Алардын көпчүлүгү интернеттен алынган. Таинство рождения звезды скрыто за густой пеленой межзвездного газа и пыли. Это изображение художника. Мы получили очень большое... Келген көрүүчүлөрдү көрүп, көңүлүбүз көтөрүлүп жатат. Анткени кызыккандар көп экен. Адамдарга пайдабыз тийип жатат деген ойдобуз. Тут была приятно удивлена, когда увидела этих ребят. Балдардын кылмыштуулуктарын алдын алуу жана бош убактыларын пайдалуу өткөрүү максатында мектеп окуучуларынын арасында футбол мелдеши өткөрүлдү. Сергек жашоо образы уран астында өткөрүлгөн таймаш Ички иштер министрлигинин балдардын кылмыштуулуктарын алдын алуу борбору тарабынан уюштурулган. Иш-чарага Кыргызстандын аялдар арасында спорт чебери Айжан Отурбаева сыяктуу спорт чеберлери дагы чакырылган. Алардын жетишкендиктерин даңазалоо менен ийгиликтерин үлгү катары көрсөтүү негизги максат. Мелдешке жалпы 7 команда
катышып, Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун 2 мектебинин окуучулары арасында өткөрүлдү. Жеңүүчү командалар кубок, диплом жана медальдар менен сыйланышты. Спорт менен заниматься этип, же болбосо бир ден соолукка бир пайдалуу келе турган нерселерди катарында бир балдарга үлгү катарында көргөзүп, эрекечиликти, жаман иштерге барбаш максатында ушул иш-чараны өткөзүп атабыз. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.